Саламатсыздарбы, жагайлар. УМКдагы лекция, силабус, практикалык материалдарды жана видео сабактарды порталга жүктөш үчүн сиздерде браузерлер жаңы болуш керек. Google Chrome, Opera, Mozilla деген порталдар болуш керек. Мен азыр сиздерге көрсөтүп берейин. Operаны ачайын. Бул жерге биздин сайттын адресин жазасыздар. avncdo.ktnet.kg/85 деп. Бул жерге мугалим өзүнүн логинин жазат. Мен азыр Алмакан эженин атынан кирейин. Пароль жазасыздар. Жок болсо бул сүрөттөгү ссылкаларды басып көчүрүп алсаңыздар болот. Мынакей портал ачылат. Бул жерден окуу жылын тандайсыздар, семестрин тандайсыздар. Экинчи семестр дейин. Бул жерден русский язык. Мисалы М19 экзаменде форма контроль көрсөтөсүз. Эгерде форма контроль чыкпаса, андан нагрузкаңыздарды текшересиздер. Так, бул жерден факультет менен алабыз. ЭПФ, мынакей математика. Так, муну басканда мынакей бул жерге группа чыгат, студенттер. Бул жерде УМК пайда болот, учебный методический комплекс. Ушуну басып, бул жерге эженин силабусы жүктөлүп турат. Ушундай эле кылып, ушул жерге силабус жүктөй турган болсоңуздар, бул жерге жазасыздар. Мен мисалы бул жерге ЯДП автор жазасыздар. Страница жазсаңыздар болот, жазбай эле койсоңуздар болот. Негизи бирок жазып коюңуздар туура. Бул жерде кыскача аннотация жазылыш керек. Анан выберите файл кылабыз. Кайсыл жерде турат аны билесиздер дагы. Лекцияңыздарды или силабусуңуздарды аласыздар. Открыть кыласыздар. Мынакей бул жерде аты турат. Анан добавить кнопкасын басып коесуздар. Мынакей бул жерге түшүп калды. Бул жерге птичка койбойсуздар, могу для всех дегендердин баарына тийбей эле коюңуздар. Мынакей түшүп калды. Лекцияны лекционный материалы деп бул жерге жанагындай эле РЯ дейбиз. Автор жазабыз, страницаны көргөзөбүз. Аннотацияны жазабыз. Выберите файл кылабыз дагы. Лекциябызды тандайбыз. Открыть кнопкасын басып добавить деп коебуз. Мына бул жерге келип түшүп калат. Болду, ушундай эле бул жаза бересиздер. Эгерде студенттерге SMS жазам десеңиздер, баардыгына бирдей жазам десеңиздер, анда могул жерде мультивыбор дегенге птичканы коесуздар дагы, выбрать всех деп туруп, демек баардыгын тандайсыздар дагы, анан мынакей могул окошкага жазасыздар. Саламатсыңарбы деп коелу. Отправить кнопкасын басабыз. Бул баардыгына кетет. Азыр мен басып эле коеюн. Бул сиздер менен студенттер SMS жазып же байланышка чыкса, бул жакка түшө берет. Кийинки семестр бул жактан деле көрсөтүлөт. Эч айырмасы жок. Кирип чыккан, сиздерде материалдарды көчүрүп алгандар, мынакей бул жакка чыга берет. Ылыскачын деп кирип чыккандары баары көрсөтүлүп турат. Ушундай кылып байланыша бересиздер. Же бир кандайдыр бир дагы бир жалгыз эле студентке кошумча материалбы же ошол катасын текшергидесиздерби, ошодон кийинки материалдарды жеке студентке жөнөтөм десеңиздер, бир эле студентти базасыздар дагы. Бул жерден без файла деп турат. Ушул жерден мисалы простой файл или контрольная работа жазды, ошону бул
биринчи файл кылып, кайра өзүнүн контрольный работасына алып, и отправить кнопкасын басып коесуздар. Мынакей бул жерге кетти. Түшүп калат. Мен азыр муну өчүрүп салайын. Удалить. Окей. Баары бүткөндөн кийин ушинтип байланыш. Баары бүткөндөн кийин выход кнопкасын басып коесуздар.